Күзгө өтүп кеткенде кыйналам. Жакпайт мага. Бирок мага бир нерсесине шүгүр айтам. Күздө бышыкчылык болуп, жалбырак түшүп, кар жаап атканда, зато кийинки жылы жаз келет деп кабыл алам да. Ошол сыяктуу эле силерге көйгөйлөрдү айтып аткан, жакпай аткан болсо, бул кыздарга карата тыюулар, чектөөлөр, урушуулар, укугуңарды чектөө, басмырлоо эмес. Бул кыздар турмуштун аты дейишиге. Кыздар ханыша, кыздар балдардын апасы, кыздар улуттун энеси, кыздар сүйүктүү жар, кыздар болочоктогу кардуу кайнене, кыздар дагы кыздар болууга даярдалып жаткан мектеп жана ошого ылайыкталып жаткан тепкич деп ойлош керек.